эки федерациянын ортосунда көптөгөн ой иш пландардын баары бар. Биз ошого ылайык биз Көкпар федерациясын күнөөлүү деп эсептебейбиз. Анткени ал жакта да жакшы мындай иштеген адамдар бар. Бул жактан бир айтчу сөз калыстардан күнөөлөр кетти жана оюнчулардан мүмкүн мындай машыктыруучулардан күнөөлөр кетти да. Биз азыркы күндө Көкпар федерациясы менен кызматташтыкка даярбыз. Бүгүн расмий түрдө Казакстанга биз 1 ноябрга Ыскөл жергесинде чакыруу жөнөттүк. Мындай айтканда биримдик кубогун өткөрөлүк. Ошол көчмөндөр оюнунда ойногон Кыргызстан курама командасы менен Көкбөр менен Көкпарды 1 ноябрга Ыскөл жергесине чакырдык, чакыруу бердик. Кудай буйруса биз бул жөн эле айтканда оюн спорт болгондон кийин бул жерде эки элдин ортосунда ар кандай туура эмес ой пикирлер болбосун. Биз ынтымакты бириктирип, бул максатыбыз дүйнөгө таанылтуу максат болгондон кийин өзүбүздүн мындай жеке амбицияларыбыздын баарын сыртка таштап, биз эки элдин ынтымагы үчүн баардык кадамдарга барганга даярбыз да. Ошондуктан биз азыркы бүгүнкү чакыруубуз менен Кудай буйруса өзүбүздүн коллегаларды Көкпар федерациясынын 1 ноябрь күнү Кыргызстанда Чолпон Ата шаарында күтөбүз. Оюндун шарттары албетте калыс биз Кыргызстан тараптан да, Казакстан тараптан да болбойт. Үчүнчү жактан болот. Бул сиз айткандай Россия же бөлөк мамлекеттин калысы болот. Андан тышкары оюнду биз көрөрмандар жок өткөргөнгө даярбыз да, коопсуздук үчүн.